менен биз улуттук демди өзөгүбүздү бекемдеп өзүбүздүн жолго түшкөндөн кийин анан дүйнөлүк бийиктикке чыгабыз деп баягы чоң нерсени артып атабыз да. Ушул боюнча дүйнөлүк бийиктикке кандай болгондо чыга алабыз? Манаста ошол азыр учур болуп калбады. Баягы биздин жашообуздагы ар бир нерсени өзгөртүүгө алып барыш керек да, мындайча айтканда. Анан ошол өзгөрүүлөр кайдан башталат дегенде, Манасты жакшылап окуп, чечмелеп көрсөк, ошол Манастын ичинде адамдын өзүн таануусу бар да. Ушундай илимдер бар да. Манастын өзүн таануу илими бар. Анан адам таануу, эл таануу илимдери бар. Ошакта медицинасы бар. Ошондой бийликти курай турган илим бар. Ошолорду алып чыгыш керек да. Ошолор менен иштеш керек. Анан жанакы кичи казат, чоң казат деген адам кичи казат өзүн таануу. Биз Манасты адамды издебей, ар бирибиз Манаска болгонго аракет кылышыбыз керек да. Анткени Манасты сүрөттөп атканда айың менен күнүңдүн бир өзүнө тирөөсүнөн бүткөндө деп жана сүрөттөп атпа, ошонун баары бир эле Манасты сүрөттөп эле ар бир кыргызды сүрөттөп атат да. Бирок ошол эки тазалыкка, ошол эмеге жеткен адам, жанакы өзүнүн жан дүйнөсүнө от алган адам Манас болот да. Анан биз биринчи ошондой манастык күчкө ээ болуш керек. Манастык күчкө ээ болгон адамдар анан бири-бирине жанакындай тартылуу чоролор издеп чыгып атпайбы? Бири-бирин тааныбайт анда. Интернет жок, телефон жок. Сезим, туюм менен адам ушундай алдын ала билүүчү, мындай сезүүчү туюмдар болот. Ошол туюм менен адамдар издеп чыгып ар тараптан, ар элден келип, Манаска келип, анан бирок Манас эмне кылып атат дегенде, Манас аларды башкарып албай, ар биринин кайсиетин ачып атат. Мындайча айтканда, жетпей жаткан жагын толуктап, тонсуз келген чорого тон берди, аялы жок чорого аял алып берди, атсыз келген чорого атын берип атат, ак куласына чейин тартуулап берип атат да. Үй жок чорого үй тигип берди деп, анан 40 чорогонун баарына аял алып берип атат. Мындайча айтканда, башкарып алып эле мындай камчылап, уруп сабап, токмоктоп мындай эмеге салуу эмес, ар бир адамдын кайсиетин ачуу. Ар бир кыргыздын кайсы жерге жөндөмү бар болсо, ошол жерге алып барып иштетүү. Мисалы, мен Шашыналага мурун жолчу экен. Мен болсо военный болчумун да, аскер кызматкери. Анан биз ошолорду таштап, бул кайсиетке келип, өзүбүздү тааныгандан кийин биз кайсиетибизди алмаштырып, азыр сабак берип атабыз. Элге жеткирилди. То есть мындайча айтканда, бизде тубаса берилген кайсиеттер бар. Ата тектен келген кайсиеттер бар. Биз ошолорго аркылуу кызмат кылсак, анда биз бири-бири менен талашпай кызмат кылабыз. Бирөөнүкүн урдабай, бирөөнүн рызкысын тартып албай. Ошол эле Манаста Бакбурчун деген эл бар. Алар бирөөнүн багын тартып алайын, бирөөнүн эмгегин жейин деген элдер да. Ал өзүнчө бир жашаган кабыл эмес, биздин эле кыргыздын арабызда жашап аткан адамдардын бир бөлүгү бирөө аркылуу жашоо 30 жылдан бери бирөөнүн эмесин тартып алайын деп, ошентип Бакбурчун деп бирөөнүн багын аркылуу жан баккандар бар да. Ошолордон арылып, адам өзү тазалап, биз коом катары өзүбүз тазалансак, анан кийин бизге мындай камап, сабап деле кереги жок. Эмне үчүн адам камалып атат? Эмне үчүн адам мурдап атат? Анткени көкүрөгү жарды, экинчиси өзүнүн кайсиетин тапкан. Кайсы деле кайрылы күчөп эле, кармалышып эле. Өзүнүн кайсиетин тапкан жок. Жана эметип атат, азыр камап деле атат, акчасын деле атат, бирок кайра көбөйүп ошол жака иштеген барып атышат, туура? Анткени ал кайсиети ал жерде эмес. Ал өзүнө сыноо таап атат ал жерден кайра. Анан ошол ар бир адамды биз негизи кыргыздарды барын камап салуу максат эмес да. Бизде максат ар бир кыргызды ачсак, биз башка элдерге жол көрсөтө алабыз. Ошондо жана улуттук бийиктик, жана оңго жол дүйнөлүк бийиктикке чыга алат да. То есть жана кичи казат жасагандан кийин анан чоң казат башталып атат Манаста. Чоң казатка чейин дагы көп окуялар бар. Жанакы азыр бизде болуп аткан көкөтөйдүн ашы, талаш тартыш, жамгы атуу, мунун баары талаш да. Баягы мен кыйынмын, жанакы Нескарылык деген адам дагы да сапат. Мен кыйынмын, менден башка кыйын жок. То есть ушулардын баары мындай чечмеленген да. Бул чоң сабактар эми баягы 1 сааттык эмеде айтып кете албайсыз да. Бирок кенен убакыт керек. Бирок жанакы оңго жолго бараткан жолдо ирети бар да, мындайча айтканда. Ошол иреттер менен тепкичтерин бассак, чыгабыз, анан ошол толкун бизге келатат. Бир ошол толкунду
өткөзүлбөй ошол эле учурда өзүнүн угу менен алып барып бизге ошо жардам бар да, Манаста бүт алдын ала жазылган маалымат. Мындайча айтканда предсказание Манас. Бир чети.